Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Дайырбек Орунбеков Курманбек Багиев Кыргызстанга кайтарылса, көптөгөн иштин бети ачыларын айтты. Президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасы аркылуу Максим Багиевге таандык болгон компания мамлекетке кайтарылганын билдирди. Ал бул иштин бети Алексей Шишовдун көрсөтмөсү менен ачылганын белгилеп, эгер Курманбек Багиев Кыргызстанга кайтарылса да, дал ушундай иштердин бети ачылмактыгын айтты. Банк ячейкаларында дайынсыз жоголгон акчалар, ошондой эле убактылуу өкмөт мүчөлөрү жашыруун өздөрүнө каттатып алган мүлктөр аныкталышы ыктымал. Бирок Бакиевди алып келип, бул фактыларды ачыкка чыгаруу демилгесине каршы чыккандар бар. Балким алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынан жана мурдагы иштеринин ашкереленишинен коркуп жатышкандыр, деп жазды ал. Орунбеков Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип, кумтөр тууралуу маалымат бериши кенди мамлекетке алууда чоң салым болгонун эске салды. Булак Супергеж. Максим Багиевге таандык болгон компания мамлекетке кайтарылганы айтылды. Максим Багиевге жана анын досторуна тиешелүү болгон Элкат жоопкерчилиги чектелген коому мамлекетке кайтарылып, кайрадан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал 6 миллиард сом активи бар компания 2007 жылы мурдагы президенттин иш башкармалыгынын көзөмөлүнөн мыйзамсыз чыгарылып кеткенин белгиледи. Ошондой эле Орунбеков Элкат жана Максим Багиевге тиешелүү Франциядагы Шато де Лав Групп вилласы Алексей Шишовдун көрсөтмөсү менен аныкталганын маалымдады. Максим Багиев Франциядагы мүлктүү убагында өнөктөшү Борис Березовскийге убактылуу каттап турган. Березовский каза болуп калгандан кийин Багиев аны өзүнө каттай албай, мүлк бүгүнкү күнгө чейин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өкмөтү бул мүлктү мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча 2 жыл мурда иштерди баштаган. Бул ишти юстиция министри Аяз Байытов жетектөөдө. 2010 жылдан кийин дайынсыз жоголгон, мыйзамсыз басып алынган же таланып кеткен мүлктөр дагы деле болушу мүмкүн. Элкат жана Франциядагы кымбат баалуу мүлк боюнча маалыматтар бир гана Шишовдун көрсөтмөсү менен ачылды. Демек дагы башка жашыруун активдер жана мыйзамсыз чыгарылган байлыктар аныкталышы мүмкүн, деп жазды ал Facebook баракчасына. Эрдоган Стамбулдагы митинг боюнча билдирүү жасады. Стамбулдун мэри Экрем Имамогул кармагынан бери Түркияда өтүп жаткан наразычылык акциялары мыйзамсыз жана чыныгы көчө террору, ошондуктан өкмөт оппозициянын башаламандыкка чакырганына көз жумбайт. Мындай билдирүүсүн Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Мамлекет башчы Түркияда террор уюштуруу жана анын жарандарынын тынчтыгын бузуу аракеттеринин баары басылаарын, анткени элдин стабилдүүлүгүнө эч кимдин кол салууга укугу жок экенин белгиледи.
билдирди. Түркиянын оппозициялык Республикалык Элдик партиясынын лидери Өзгүр Өзел тарабынан айтылган көчөгө чыгуу чакырыктары өлкөнүн элине зыян келтирүүгө багытталганы анык экендигин кошумчалады. Түркиянын ички иштер министри Али Эрликая 20 мартта Стамбулдагы нааразычылык акциясында 6 полиция кызматкери жаракат алганын билдирди. Бул күнү Анкара менен Стамбулда камактагы мэр Имамоглуну колдоо митингдери өткөн. Булак Суперкежи. Тажикстанда Нооруз майрамын отурлай 897 соттолгон адамга ырайым берилди. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, алар 20 марттагы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кол койгон буйруктун негизинде бошотулган. Соттолгондор жазасын мындан ары өтөөдөн бошотула тургандыгы маалыматта кошумчаланган. Дональд Трамп Садыр Жапаровго куттуктоо жолдоду. АКШнын президенти Дональд Трамп өлкө башы Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдирди. Бул майрам бардык үчүн тынчтыктын, гүлдөп өнүгүүнүн жана жаңылануунун символу. Ошондой эле Тажикстан менен чек аранын жакында делимитацияланышына байланыштуу куттуктоомду билдиргим келет. Бул экономикалык жана коопсуздук маселелеринде эки өлкөгө тең пайда алып келе турган олуттуу жетишкендик. Америка эли бул тарыхый келишимди жана ал алып келе турган тынчтыкты кубаттайт. Биздин өлкөлөр заманыбыздын маанилүү чакырыктарын чечүүдө биргелешкен аракеттерди улантып жаткандыктан Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн, көз карандысыздыгынын жана аймактык бүтүндүгүнүн туруктуу колдоочусу бойдон кала берерин билиңиз деп айтылган АКШ лидеринин куттуктоосунда. Мунун алдында Садыр Жапаровго бир катар өлкө башчылары өз куттуктоолорун жолдошкон. Садыр Жапаров: бир кылым бою чечилбей келе жаткан чек ара маселесине түбөлүк чекит койдук. Президент Садыр Жапаров 21 мартта Ош шаарынын Борбордук аянтында белгиленип жаткан Нооруз майрамына катышты. Мамлекет башы иш-чарада кыргызстандыктарды жаз майрамы менен куттуктап, чек аранын чечилишине да токтолду. Кыргызстандын жаркын келечеги элибиздин тынчтыгы менен тыгыз байланышкан чек араларыбыздын чечилишинен башталат. Өзүңүздөр билгендей, мындан 3 жыл мурун коңшу Өзбекстан менен чек арабызды тактоого жетиштик эле. Андан соң жеке эле баткендиктерди эмес, жалпы кыргыз журтчулугунун жүрөгүн өйтүп, Тажикстан менен 1924 жылдан бери бир кылым бою чечилбей келе жаткан чек ара маселесине түбөлүк чекит койдук. 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп биргесип, бир айылдын эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы деп отуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик. Албетте ата бабаларыбыздан бери медер тутуп, мекендеген айрым жерлерибизде алмашуу оңойго турган жок. Ошентсе да эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыктарын ортого салып, талашып, тартышып, кызыл чеге болуп отуруп, акыры Кыргыз-Тажик чек ара сызыгы такталып бүттү. Чек араларыбыздын толук такталышы Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен бүтүндүгүнүн чыңдалгандыгын айгинелеп турат. Кудай буйруса, 31 март күнү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралары кесилишкен жеринде 3 өлкөнүн президенттери жолугушабыз. Ноталар менен алмашабыз жана 3 өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк ынак коңшулук мамилелерди бекемдейбиз. Мындан ары Баткен чек арасында жайгашкан мекендештерибиздин кооптонуу менен кечирген ар бир күнү бейкапар турмушка айланат. Журт которууга туура келген баткендиктерге мамлекет бардык шарттары эске алынган үйлөрдү салып берет. Кыргыз-Тажик Өзбек чек ара сызыгынын аныкталышын эл аралык уюмдар жана дүйнө коомчулугу тез кубаттоого алышкандыгын да баса белгилеп айта кетейин, деди Жапаров. Беле кетсек, 13 мартта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ал эми 19 мартта Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча келишимдерди бир эле учурда 3 окууда ратификациялоону жактырышты. Жыйында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев чек ара боюнча жетишилген келишим тууралуу депутаттарга маалымат берип жатып, Тажик тарап келишимди ратификациядан өткөргөнүн айткан.
Маск AQShnын Кытай менен согушу боюнча жашыруун пландары тууралуу маалымат алат. AQShnын коргоо министрлиги өкмөттүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу департаментин жетектеген Илон Маскка Кытай менен мүмкүн болгон согушта Вашингтондун аскерий пландары тууралуу маалымат берүүнү пландаштырууда. Бул тууралуу New York Times өз булактарына таянып жазып чыкты. Басылма SpaceX компаниясынын негиздөөчүсүнүн өлкөнүн эң жашыруун аскердик пландарын берүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкени, анын AQSh президенти Дональд Трамптын кеңешчиси катары ролунун олуттуу кеңейгендигин билдиргенин белгилейт. Анткени согуш пландары Пентагондун эң катуу сакталган сырларынын бири. Басылманын булактарынын билдиришинче, жума күнү 20:30 презентация слайдтарын камтыган брифинг болот. Анда Пекин менен кагылышуу болгондо Вашингтон кандай чараларды көрөрү көрсөтүлөт. Үлгү алчу кадам. Ташкентке футбол көргөнү барган кыргызстандыктар таштандыларын жыйнап кетишти. Кече 20 мартта Ташкентте өткөн Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча курамаларынын беттешинен кийин оюнга барган кыргызстандык күйөрмандар стадиондогу өздөрү отурган жерлерди жыйнап, таштандыларын алып чыгып кетишти. Бул туурасында социалдык баракчалардан Азамат Абсаттаров билдирип, үлгү алчу видео менен бөлүшкөн. Анда калпак кийген кыргыз уландары жана кыздары таштандыларды чогултуп, айланасын тазалап жүргөнүн көрүүгө болот. Белгилей кетсек, кечээ 20 мартта дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюндарынын алкагында футбол боюнча Кыргыз улуттук курамасы Өзбекстан менен беттешкен.